Assalomu alaykum. Ушул Сталин айылынын тургуну боласызбы? Атыңыз ким? Кутбидин ака. 1-2 күндөн бери YouTube каналдарында ызы-чуу болуп атат. Ушул жерде бир белгисиз жандык үйлөрдүн тамдан тамга секирип учуп жүрөт экен, кыйкырат экен деп атат. Ошол нерсе чынбы, жалганбы? Калпе болгон нерсе ал. Жалганбы? Ооба. Андай нерсе эч нерсе Сталинде катталган эмес, болгон эмес, э? Болгон эмес, ал калп эле. Рахмат сиздерге. Мына магазиндер иштеп атат. Атайын Санжар Калматайдын YouTube каналы үчүн тартылган тасма болду. Эч немеден камтама болбой жашай берсеңиздер болот. Assalomu alaykum YouTube көрүүчүлөр. Мына Сталин айылына келдик. Сталин айылында күнүмдүк турмуш күндөгүдөй эле болуп жатат. Магазиндер иштеп атат 24 саат. Көчөдө элдер, машиналар, эч кандай белгисиз зат учуп деле жүргөн жок, басып деле жүргөн жок. Магазиндер деле өз убакыт сааты боюнча иштеп атат. Магазиндер ачык. Эч ким эч нерседен эч бир бейкапар болуп жүргөн жери жок. Кандай аке, жумуштар болуп атабы? Бар жайындабы? Жанагындай ушак кептер таркалгандар кандай, тынчып эле калдыбы? Жок, тынчтыгамы жок, просто адамдар роликтеп чыгарып кетти. Демек жанагы YouTube каналында таркалып аткан миш-миштер алар бардык ушак, жалган нерсе, эч нерсе андай нерсе жок. Рахмат ака, интервью бергениңизге. Мына жанагындай эле көргөнүңүздөрдөй тынччылык. Эч ким эч жерде эч ким болуп аткан жок, машиналар жүрүп атат. Ассаламу алейкум. Атыңыз ким болот? Абдукадыр. Абдукадыр. Сталин айылынын тургуну болосузбу? 1-2 күндөн бери YouTube каналдарында ызы-чуу болуп аткан миш-миштен кабардарсыз да? Кабардармыз. Ошол нерсенин канчалык даражада чындыгы бар? Туура нерсе бар, у нерсе жок нерсе, биз ham көрмөдүк у нерсени хали. Биз ham эле тинч адамдар чакырып. Көргөн жок, уккан жоксуңар. Бардыгы жалган. Бардыгы жалган. Адамдар эч нерседен камтама болбой жүрө берсе болот, э? Бемала жүрсө болот. Ассаламу алейкум. Ушул Сталин айылынын тургуну болосузбу? Атыңыз ким? Кутбидин ака. 1-2 күндөн бери YouTube каналдарында ызы-чуу болуп атат. Ушул жерде бир белгисиз жандык үйлөрдүн тамдан тамга секирип учуп жүрөт экен, кыйкырат экен деп атат. Ошол нерсе чынбы, жалганбы? Калпе ал. Болгон нерсе ал. Жалганбы? Ооба. Андай нерсе эч нерсе Сталинде катталган эмес, болгон эмес, э? Болгон эмес, ал калп эле. Рахмат сиздерге. Мына магазиндер иштеп атат. Атайын Санжар Калматайдын YouTube каналы үчүн тартылган тасма болду. Эч немеден камтама болбой жашай берсеңиздер болот. Ассаламу алейкум. Биз жанагы кече YouTube каналдарда берилип аткан видеороликтер боюнча элди дүрбөлөңгө салып, жаш балдарды коркутуп, түндөсү үйүнөн чыга албай калып, ошондой миш-миштер таркалган үчүн ошону тактоо иретинде келип ушул Нурдар айылынан, эски аты Сталин экен, азыркы аты Нурдар экен, ошодон бир аныгын билейли деп тактоо иретинде келдик эле. Ассаламу алейкум сизге дагы бир жолу. Өзүңүздү тааныштырып, ошол жөнүндө бир аз кыскачараак маалымат берип кетсеңиз. Wa alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Avvalo uyimizga xush kelibsizlar. Qilgan ziyoratingiz Alloh qabul qilsin iloyim. Men mana shu Nurdor aylani yashovchisi Abu Hanifa mechitini imom xatibi bo'lan Qadirov Abdujalal Abjabarovich. O'zim 1972-yil tug'ilganman. Endi bu bo'layotgan har xil gaplar tur emas bandlig'inglar. Chunki kimgadir borib kim ko'rdi desa o'g'lim ko'ribdi deyapti. O'g'lisini oldiga borib qarab so'rasa, "Amayoqqa qarab ketdi" deyapti. Bir aniq fakt yo'q. Endi bunaqa narsalar faqat o'zi kinolarda bo'ladi, fantaziya. Endi elning oldida shunaqa yoshlarning ichida gap tarqab ketdi. Bu narsani hamma narsani tahlab fakt bo'lsa, inaki unga qarab musulmon odam ergashligi kerak. Chunki kim nima desa ergashib ketavermaydi musulmon odam. Sizlarga Qur'onda Alloh taolo oyatda shunday marhamat qiladi. Shunday ma'nodaki, sizlarga bir xabar keladigan bo'lsa, uni aniqlab keyin javob beringlar degan ma'noga o'xshagan gaplar bor. Xullas, bu narsalar aniq narsa emas, quruq yoshlarni qo'rqitadigan gap xolos.
Демек, мына биздин деги эле Ош шаарынын Кыргызстандын жашоочулары эч нерседен камтама болбой тынч жашай берсе болот, Albatta, endi hozir bu to'g'risida sizga allaqancha gapirib o'tdim. Yaxshisi odamlar o'zini ehtiyot qilib ibodat bilan shug'ullangani yaxshiroq. Рахмат сизге дагы, чоң рахмат көңүл буруп бергениңиздерге. Атайын Санжар Калматайдын YouTube каналы үчүн тартылган видео тасма болду. Соңку жумада WhatsApp социалдык тармагы аркылуу Сталинде, Кара Суу районундагы айыл, бир адам кутурма оорусу менен ооруп, жергиликтүү тургундарга уйку бербей жатат. Жашоочулар анын артынан кубалап жетпей калышат экен. Ал адам 2019-жылдын жөргөмүш адамы болуп калыптыр деген жазуусу бар видео тараган. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы мындай деп билдирүү таратты. Элдин ичинде ар кандай сөздөр жүрүп, тынчсыздандырган аудио жана видео тарап жатат. Бул факт боюнча Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Нурдар мурдагы Сталин айылында текшерүү жана алдын алуу иштерин жүргүзүп, төмөндөгүлөрдү аныкташты. Нариман айылынын тургуну 2001-жылы туулган студент бала чогуу окуган тааныш кызы менен тамаша түрүндө аталган аудио жазууну WhatsApp аркылуу таркатып жибергенин билдирген. Андан соң бул таралып жаткан аудиого кээ бир адамдар тарабынан окшош видеого монтаж кылынып, жарандардын арасында таралып кеткен. 2019-жылдын 27-сентябрь күнү Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, Нариман айыл аймагынын жооптуу кызматкерлери, Нариман айыл башчылары менен кошо Нурдар айылынын тургундары менен аталган окуя боюнча элдик жыйын өткөрүлүп, таратылып жаткан маалыматтар чындыкка дал келбегендигин, социалдык тармактарда таралып жаткан маалыматтарга ишенбесин жана терс көрүнүштөргө, ушактарга көңүл бурбосун элдерге жеткирилди.